Сиздер өзүңүздөрдүн чыгармачылык талантыңыздар менен кыргыз элинин ичинде шаарыбыздын ар тараптан өнүгүшүнө белгилүү өлчөмдө өз салымыңыздарды кошуп, журтчулукка руханий азык тартуулап келесиздер. COVID-19 пандемиясынын убагында маданий иш-чараларда онлайн аркылуу калкыбыздын жан дүйнөсүн байытып, ички сезимге кубаныч болгон эмгегиңиздер өзгөчө мактоого татыктуу. Мен сиздерге чыгармачылык ийгилик, өзүңүздөргө бекем ден соолук калуу менен ыраазычылык билдирем. Сүлүктүү шаардык маданият бөлүм башчысы Сабурова Өдат Бараковна мындай ыраазычылык кат менен Азай бийчилер тобу сыйланат. Келиңиздер. Көркөм жетекчиси Назира Бегим Исабекова кол чалар болсун. Назира Бегим, келиңиз жаңы жылыңар менен ошол шаардагы биздин шаарыбыздагы эң биз сыймыктанган биздин эң таланттуу эжекебиз мына өзү дагы биздин маданият сарайында жетекчи болуп иштеп, азыркы мезгилде жакшынакай топторду уюштуруп, дайыма шаарыбыздын калкына жакшылык тартуулап жүрөт. Эң таланттуу эжекебиздин жакшы кыздары бар. Бул бий тобу бул Азал бийчилер тобу көп жакшы бийлер менен элге таанылып калды. Ошондуктан жетекчисини жана Азал бийчилер тобуну жаңы жылы менен куттуктап, дагы ийгиликтерди каалайбыз. Куттуктайбыз. Чоң рахмат, Назира Бегим, сыйлык кут болсун. Дайыма сыйлык. Кийинки ушундай ыраазычылык кат менен сиздер өзүңүздөрдүн чыгармачылык талантыңыздар менен кыргыз элинин ичинде шаарыбыздын ар тараптан өнүгүшүнө белгилүү өлчөмдө өз салымыңыздарды кошуп, журтчулукка руханий азык тартуулап келесиздер. COVID-19 пандемиясында убагында маданий иш-чараларда онлайн аркылуу калкыбыздын жан дүйнөсүн байытып, ички сезимге кубаныч болгон эмгегиңиздер өзгөчө мактоого арзыйт. Чыгармачылык ийгилик, өзүңүздөргө бекем ден соолук калуу менен ыраазычылык билдирем. Сүлүктүү шаарынын маданият бөлүм башчысы Сабурова Өдат Бараковна мындай ыраазычылык кат менен жакында ачылса дагы Бүткөл Баткен областында эмес, Сүлүктүү шаарында чоң өрнөктүү өздөрүнүн чыгармачылык иштери менен көп жолу таанылып аткан, ошондой эле бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун 3 жолку катышуучулары, ошолордун Мурас тобунун Мурас бийчилер тобун астыңыздарга чакырабыз. Көркөм жетекчиси Саадат Исмаилова кол чалар болсун. Саадат эжеңер өтө чыгармачыл инсан, билесиңер. Жакшынакай Мурас тобун уюштуруп, маданият сарайынын алдында биздин Сүлүктүнүн атыны ошо область боюнча, башка областтар боюнча жакшы фонддорго катышып, өздөрүнүн жакшы таланттарын тартуулап жүрөт. Саадат эжеңер өтө уюштургуч, ушундай жакшы ишкыбыз, ушундай көркөм жетекчи катарында биз баалайбыз да. Анан бийчилер тобу бар. Мурас, өздөрү Мурас тобу деп аталса, жаш канат Мурас бийчилер тобу түзгөн да. Ал бийчилер тобуда могул жерде айтып кеткендей, дайыма бардык программаларда өздөрүнүн бийлерин жакшылап тартуулайт. Бул бийчи кыздар, азамат кыздар. Биз жакшылыктарды, ийгиликтерди каалайбыз. Жаңы жылда дагы жакшылыктарды күтөбүз Саадат эжеке. Жакында барып келдим мына Саадат эжекеңе. Исмай Абдыкадыровдун фондуна барып келди. Ол республика боюнча уюштурулган. Ошол жерде дагы мына телевизордон көрдүңөр болуш керек. Ынтымактан көрсөттү. Биздин шаардын атынан жакшы таланттарды тартуулап келишти. Өткөндө азаттыктан телевидениеден келгенде дагы сүлүктүн тууралуу ырдап, элдик таланттардын, кол өнөрчүлүктүн жакшы жактарын көрсөтүп, сүлүктүм деген ырды ырдап, мына азаттыкта бардык дүйнө жүзүнө таанылды. Көрүндү Саадат эжекеңер. Рахмат, ийгиликтер боло берсин, жаштарга жакшы тарбияларды тартуулай бериңиздер. Жаңы жылыңыздар менен. Чоң рахмат. Чындыгында маданият сарайында ушул үч эжеңиздеги түркөлгө кол чалар болсун. Келиңиздер. Жаңы жылыңыздар менен кеше Ош шаарында өткөн Рыспай Абдыкадыровдун дагы чоң майрамдык кечесинде өнөөлөрүн тартуулап келишти. Мурас бийчилер тобу кыздар сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Айжан, Кыргыз Республикасынын маданият Назира Бегим келип кыздарынын эмесин алсам белең. Назира Бегим, Назира